Жаратылышы Коос кыргыз жергебиздин бүгүн биз Жалал Абад областындагы Базар Кыргон районуна караштуу Сейдикум айыл өкмөтүнүн Жаш Лелин айына келип отурабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Менин айылым көрсөтүүсү башталды. Бүгүн биз сиздерге ушул айылдын тарых таржымалын, жашоосун деги эле тиричилиги эмне менен өтүп атат, айыл эли эмне менен алек кеңири маалымат алабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Жалал Абад областынын Базар Кыргон районуна караштуу Сейдикум айыл аймагынын Жаш Лелин айылы. Алгач эле бүгүнкү күндө айылда болуп жаткан алгылыктуу иштери менен жана статистикасын билүү үчүн айыл өкмөт башчысына келди. Учурда айыл ичинде бир топ алгылыктуу иштер жүрүп жатыптыр. Кош келипсиңер биринчиден, биздин Сейдикум айыл өкмөтүнө. Мээрим ушул Сейдикум айылындагы айыл өкмөтүндөгү Жаш Лелин айылынын статистикасына басым жасап кетсеңиз. Канча кожолук жашайт, канча халк жашайт, мүмкүн эмне менен алектенишет айыл эли? Жаш Лелинде 1200 адам жашайт, 400дөн ашык кожолук. Основной элдин жашоосу дыйканчылык. Дыйканчылык менен анан малчылык, мал чарба. Мал чарбасы. Ошо менен. Бүгүнкү күндө айыл өкмөт тараптан кандай бир иштер жасалып атат да, же жасалды ошол айылда? Айылга эми азыр биз неме дыйканчылык менен жашаган үчүн теплица, анан баягы неме даярдап бериш үчүн, үрөөн даярдап бериш үчүн 30 неме тигип атабыз. Не деп коет баягы парник, орусча. Парниктен ошо органикалык жер семиткичтер менен жасалган да немелер даярдалып атат. Помидор, бадыраң, ошого окшогондор. Табигый. Кандай бир иштерди жасайын деп атасыздар да, бул айылда кандай бир көйгөйлөр бар? Айылда көйгөй эми бизде суунун ылдыйында болгон үчүн бизде азыр эң главный проблема суу. Сууга суу. Ошого скважиналар чыгарып элди суу менен камсыз кылсак, калган эл өзү алып кетет экен да. Жашоосун көтөрүп атат. Ошо менен өздөрү дыйканчылыгын кылып, мал багып, бизден эми главный биринчи жер беришибиз керек, анан суу беришибиз керек. Болду. Элге? Элге. Калган башка бул асфальт, социалдык объектилер жетиштүү да эми? Азыр социалдык объектилер жетиштүү. Мына республиканский бюджеттен азыр 100 месталуу бала бакча курулуп бүттү. Жакында ачылышы болгон турат. Мектебибиз мектеп дагы бүткөн. Мектеп 400 месталуу мектеп жаңы эле салынган. Үсөн Сыздык атындагы мектеп салынган 2008-жылы ишке берилген. Анан калган объектилердин баары жетиштүү. Жакшы. Жакшы. Демек, бүгүн биз ошол Жаш Лелин айылын кыдырабыз. Бизге бир жол көрсөтүп коюңуз, бир айылды кыдырып чыгалы эми. Болду. Жол көрсөтөбүз. Жаш Лелин айылы бүгүнкү күнгө чейин эмне себептен мындай аталып калган тууралуу көпчүлүгү биле бербейт. Айрым божомолдордо 1926-жылы негизделген Лелинчил Жаш гезитине же колхоз совхоздор уюштурулуп жатканда Жаш Лелиндин урматына коюлган деп айтылып келинет. Лелинчил Жаш гезити өз мезгилинде сабатсыздыкты жоюуда, жаштарды тарбиялоодо, ошондой эле адабият жана искусствонун өнүгүүсүнө чоң салым кошкон. Ошондой эле коомдогу жалпы эле социалдык, саясий, экономикалык жана эл аралык абалды чагылдырып турган. Улам Кадырова, ушул Жаш Лелин айылы эмне себептен мындай аталып калганда, кайсы жылдары коюлган бул? Ушу кайсы жылдар экенин мен точно билбеймин, бирок ушу мен билгенден эле ушу кичине акылыма кирип, Жаш Лелин деп аталган айыл экен да. Колхоз болгон экен деп укканмын, башкарма болгон экен ушул жерде. Демек, баягы совет бийлиги орногон мезгилде Лелиндин баягы ошол урматына ошондой кылып койсо керек деп ойлойбуз. Мен деле ошентип ойлойм. Бүгүн күндө ушул айылдын аталышы, ушул айыл жөнүндө бир тарых барактарында калып атабы? Билбеймин, эми мындан бияка болуп калса керек. Мына жаштар окуп атат. Ошолор эми келечекте ушу изилдеп
ушуну тастыктайт деп ойлоп турабыз. Мурунку аксакалдар айтпаптыр да бизге. Биздин да оюбузга келип коюптур. Мындай жаш элин десе, жаш элин экен деп эле жүрүпбүз да. Анан бул жерде эл кайсы жылдары отурукташып келгенде, анан кыргыздын кайсы уурусунда улдары жашайт деп мүмкүн? Эми отурукташканы ошо мурун эле болсо керек, илгери. Анан мен билгенден ошо бир эле көчөгөчү, азыр Кудайга шүгүр бир 4 көчө бар да. Анан жерде чын өзбек туугандар да болгон, эми азыр баардыгы эле кыргыз болуп калды. Кушчулар бар, чоң багыш бар, кыпчак бар, чокойлор бар урууларда. Анан саяктар да бар. Аксакалдардан жаштарга болгон, жаштардан аксакалдарга болгон урматсы бүгүнкү күндө айылда сакталуу бир ата бабаларыбыздын үрп адаттары дегендей. Ооба, ал сакталып эле келатат. Сөзсүз, эмне кандай иш болбосун аксакалдарды чакырып, аксакалдар менен ушу сүйлөшүп, ошонун негизинде анан жаштар ишти башташат. Ооба, батасын алат аксакалдардын. Ушу балам. Жакшы, жакшы аба. Демек, буюрса жаш элин аталышындагы айылдагы биз тарых барактарынан көрүп калат экенбиз, буюрса. Рахмат. Жакшы маалымат айттыңыз. Бар болуңуз. Сиздерге да рахмат. Айылды бир кыдырып чыгайлы эми. Мейли. Айыл эли негизинен дыйканчылыкка басым жасаган соң, мен айылдагы күнөскана менен таанышуу үчүн баш бактым. Бадыраңдар канча күндө бир бышып, канча күндө терип турасыздар? Күнүгө теребиз. Күнүгө, Ар күнү терип, кечинде теребиз. Эртең менен ошо клиенттерибиз бар, өздөрү алып кетишет. Сатуучулар. Эми сиздер бул жерде жумушсуздар да. Анан маянаңыздар кандай? Бизде эми азыр ошо бадыраңдарды эгип, өзүбүз ушу күнүмдүк содабыз болуп атат. Саткабыз азыр эле мынакей 37 килограмм саттык. Жакшы. Бул эми биринчи түшүмдөр да эми? Ооба, биринчи түшүмдөр. Ушундай. Жакшы, жумушуңузду кыларыңыз анда эшке. Тоскоол болбоюңузга. Бул азыр нелерин алып атасыз? Бул өткөндө суук болгондо мынтип бүт бардыгы ооруп калат да, бул бадыраңдарчы. Ошолорун терип алып салайлы. Мыналарды, Ооба, мынандайларын бүт, мына саргайгандарын алып салышыбыз керек. Сиз помидор карайт окшойсуз. Ооба, помидор карайм. Азыр эмне жумушун кылып атасыз? Азыр мындай суукка байланыштуу мындай касал түшүп атат. Булар дагы бизге окшоп грипп болуптур да. Ошолорун тип алып коюп атам да. Мына ысык суук болгондо мына кленкадан неме түшөт экен да, тамчы. Ошо түшкөн жерлери ошондой болуп неме болот экен. Анан албай койсок, ал касал немеге түшүп кетет экен да, анан баягы бүт жалбырактарына, жалбырактарына зыян болот экен. Ошон үчүн ушуларды алып коюп атабыз. Помидордун түшүмү жакшы эле болот атабы? Помидордун түшүмү жакшы, эми биз мына биринчи эккен үчүн мына азыркы биринчи түшүмүн ала элек биз. Мына Кудай кааласа азыр мына неме болуп калды. Мына суукка байланыштуу мында кызара албай атат. Эми ошо эмне кылсак, печке курсакпы деп атабыз. Печке куруп, ишини бышырып алыш керек болуп атат да. Жакшы эжеке. Жумушуңузду кыларыңыз. Сизге тоскоол болбойн. Биринчи түшүм экен да булар эми. Булар биринчи түшүм эми. Мына кылса быйыл, мына августта түштү да бизге. Жаш элин айылынын айымдары десек болот, апалар десек болот. Өзгөчө бир идеяда мына ушундай бул жерде азыр 3 жашнакай сонун заманбап күнөскана турат. Ошол жөнүндө сон маек кылалы деп Мавлюда эжекебизге келип калдым. Эжеке, айтсаңыз, бул идея кандай чыкты? Анан бул апалар кантип түзүлдүңүздөр? Биз Сейдукун био айыл чарба кооперативи деп түздүк да. Биз азыр жалаң эле гибрид болуп кетип атпайбы, баары жок, химикат болуп. Анан биз айттык, ойлонуп отуруп, жалаң био кылайлык деп, анан айыл өкмөткө кирип кел, биз био айыл чарба кооперативин түзөйлүк деп, анан 8 аялдан био айыл чарба кооперативин түздүк. Анан ошо менен азыр 8 аял, 30 аял болуп калдык да. Азырчы көбөйдүк. Эми дагы кошулуп силер менен иштейбиз дегендер дагы көп болот. Био менен өстүрсөң,
Буну жеп алып жеген адам кайрадан келип атышат да. Кызыгып атат биз менен иштегенгечи. Азыр канча жашылча жемиштердин түрү бар? Бадыраң, помидор, дагы эмне бар? Бадыраң бар, помидор бар, кулпунай эктик. Жакында эми эртең Кудай кааласа буюрса 300 миң котордук. Бүгүн малина көчөт келип атат Бишкектен, питомниктен келип атат. Мари деген сорт келип атат. Арасында укробубуз бар, пиязыбыз бар. Аны ошол жерде жумушта иштегендер кимисине керек болсо үзүп алып кетишет, үйүндө дагы пайдаланышат, бул жерде пайдаланышат ысык оокатка. Мына бадыраңга келсек, бул кайсы сорттогу бадыраң да бул? Бул Арзу деген сорт да, бадыраң. Арзу деген сорт. Түшүмдүүлүгү дагы аябай жакшы. Анан кийин базарга өтүүсү дагы жакшы. Анан сапаттуулугу да жакшы да. Элге мындай жагымдуулук дагы жакшы, мындай ден соолукка дагы жакшы. Жештүү деңиз, Жештүү. Бир түбүнүн канча убакта мөмөгө кирип, анан канча килограмм берет? Бул Түшүм. бадыраңдар негизи 40 менен 45 күндүн арасында бизге түшүмдү бере баштайт. Анын үстүнө биз быйыл Жаезет абат кому менен да биргеликте иштеп калдык. Ал теплицтан ошолор бизге жардам беришти. Анан айыл өкмөт мына жерди берди бизге. Мунуп салдык жерди айыл өкмөт дагы жерди берди. Ошо менен быйыл биз августта баштадык да иштичи, сентябрда. Эми быйыл сәл кичине кечирээк болуп калдык, жок, бирок жакшы, Кудайга шүгүр. Демек, жаңы эле баштапсыздар да? Жаңы баштадык. Азыр 30га жакындап калды деп атпайсызбы аял кишилер? 30 аял киши. Анан алардын эми майынасын бериш керек да. Кандай болуп атат? Эми биз биринчи жыл уюштурганы үчүн эми азыр биз түшүмдү сатып атабыз. Күнүнө 100 килограмм, 110 сатып атабыз. 60, 65, 70ке чейин ушул жерден өздөрү алып кетип атат. Эми ошо акчаларды баардыгын жыйнап атабыз да, чогултуп атабыз. Чогултуп бүтүнөн баардыгын жыйнап бүтүп түшүмдү алганыбыздан кийин анан кийин акчаны коебуз ортого. Мынча расход кетти, бияка кетти. Келерки жылкыга уругун алабыз, үрөндөрдү алабыз. Жер айдоого баарын жумшап, анан калган акчаны бөлүп алабыз. Жумушчуларга беребиз да. Демек, айына монча деген бир айлык акы каралган эмес. Азырынча каралган эмес. Себеби биз жаңыбыз да. Кудай буюрса, айыл өкмөт бизге дагы аренда жерлерден бере турган болуп атат. Дагы ушундай теплицаларды курабыз деп атабыз. Кудай буюрса, жакшы болот деген үмүт бар да. Эжеке бир даамдап көрбөйлүбү? Макул. Бар бекен. Онда бар экен. Ана. Кичинекей турбайбы? Биз кече 80 килограмм үзгөнбүз бадыраң. Эртең менен дагы азыр 35 килограмм үзүп тапшырдык. Бул эртең мененкиге бул дагы даяр болуп калат үзгөнгө. Даамы ширин бекен? Каттууго? Бул даамдуу болгонун, бунун сапаттуулугу, бунун мондой сулуу болгону биогумус менен өстүрүп атпайбыз биз. Бир дагы химикат, бир дагы неме колдонбойбуз. Анан кийин оштон биолигин алып келебиз. Аны бизге жөнөтүп турат. Индира деген кыз бар. Биолабораториясы бар. Ошондон биолигин алабыз, анан биогумус менен өстүрөт. Бир дагы химикат колдонбойбуз. Негизи базардан алып жегенге караганда жеринен үзүп жегенин өзү дагы бир башкача таасир калтырат. Чындыгында өтө таза биогумус. Ооба, таза. Химикат кошулбаган. Азыр бир азык чындыгында даамы дагы башкача болот. Азыр айылдагыларыбыз ам үйрөнүп калды да. 2 килограмм, 3 килограмм, 5 килограмм келип эле ушул жерден алып кетип атышат. Үйрөндү айылдагыларчы. Алар айтат, базардан алып келген менен силердикинин айырмасы бар. Кандай сыры бар деп атат. Мына ушундай деп атабыз. Эми азыр бизге келип иштейм деген адам ушунча көбөйүп атат. Өзүм да сүйүнүп атам ошогочу. Демек, алдыда ушул азыр 3 күнөшкананы демек 30, 40, 50га айландырса болот. Айландырабыз, Кудай кааласа. Буга өкмөт чоң жардам берем деп атат, жер берем деп атат. Өтө жакшы жардам берип атат да мына айыл өкмөтчү бизге Майрамбек өтө сонун жардам берип атат. Эжеке, анан мына азыр эң актуалдуу болуп атпайбы? Биогумус жөнүндө. Ошол жөнүндө бир аз айтып бербейсизби? Биз биогумусту өзүбүз өстүрөбүз да. Башка жактан сатып келбейбиз. Калифорнийский сөл жылан бар. Ошо биз
өзүм эле көрсөтөйүн, ошо биогумус өстүрүп атабыз да өзүбүз. Ошону эле өзүңөр деле көзүңөр менен көргөнүңөр жакшы болсо керек дейм да. Бул жер ачык эле жерде экен да. Азыр ачык эле жерде. Биз жакында уюштук деп атпаймынбы, август айында. Азыр ушул жерге биз 40 тонна көң таштадык да. Сарайлардан, ар кимден алып келип, кээ бирлери өздөрү алып келип берип атты. 40 тонна көң таштап, азыр ушул жерде анан Баткенден 200 килограмм неме алып келип, мынакей. Бул эми Сөлжан жеп буну обработка кылат. Азыр Сөлжан bunun түгүндө иштеп атат. Закта да. Ал нымдуулукту жакшы көрөт. 80 градус неме болуш керек да, ным болуп туруш керек буларга. Азыр bunun бети ачык, азыр кичине эле лопатка менен казсаң, bunun ичи толгон эле сөл жылан. Азыр ошо мына биогумус могу жер 40 тонна көң бар деп атасыз. Ал 40 тонна ошо 40 тонна боюнча эле калабы же азаябы? Азаят. Мисалы 10 тонна көңдөн 6 тонна биогумус чыгат да. Ушундай. Базар баасы дагы акчасы жакшы деп атат го. Базар баасы дагы жакшы, килограммын 30 сомдон дагы гүл сүйүүчүлөргө, кызыккандарга беребиз. Сөл жыландарыбыздан дагы сатып атабыз. Сөл жыланын канчадан сатасыз? Сөл жыланын азыр килограммын 500дөн берип атабыз да. Ал да килограмм эсептелет. Ал да килограммга эсептейт. Анда килограммын 500дөн беребиз, а гумустун өзүн 30 сомдон ушул жерден сатып кетип атышат. Бул Сөлжан көбөйө береби? Кандай иш? Укмуш көбөйөт экен. Бул өтө тез иштеп, биздин кыргыздын сөл жыланындай эмес экен да бул. Өтө көп иштейт экен, тез иштейт экен, жалкоо эмес экен. Мээнеткеч экен. Анан өтө жакшы экен. Эми келечекте планыбыз бар, эми үстүнү жаап, моундай каркас кылып жаап, неме кылабыз деген жакшы неме пландарыбыз бар. Анан эчке бул жерге азыр эми бир гана малдын кыгы салынат экен, э? Малдын кыгы бар, жылкынын кыгы бар, койдун кыгы бар, ушу үчөө. Боло берет, э? Боло берет. Анан дагы башка чирий турган нерселерди таштаса болобу? Бунун ичинде ошо жалбырак, чөп, ушу моундай бар жок бар. Аралаштырып неме кылганбызда боло берет. Эчке бунун анан нымдуулугун кантип сактап турасыздар? Биз нымдуулугун буну өтө ысыкта черезденден суу куябыз да. Күн алыс суу куюп турабыз. Нымдуулукту ушу дайым текшерип турабыз да. Ошо ным болуп туруш керек да. Ным болбосо бул сөл жыландар өлүп калат. Канча нымдуулук болуш керек? Ошондо 80-90% нымдуу болуш керек да. Ошондо жакшы болот, тең. Ошондо жакшы болот. Могу биогумустун ушу таасири менен болгон жана көрбөй калган помидорлорду бир көрбөйлүбү? Макул. Макул көрөйлүк. Жакшы жерге жасап коюпсуз муну. Ооба. Үстүн жаап койсоңуз болду экен да. Ооба. Мына биз быйыл муну буран деген сортту тандап эктик да, помидордучу. Мына буюрса бир 3-4 күнүн ичинде кызарат булар, кызарайын деп калды. Буран деген сорт. Мына шуну мен бая сага көрсөттүм го. Гумус деп, мына жалаңмондой гумуска өстүрдүк да. Ушунун таасири менен шунчалык чоңоюп атышат булар. Мына гумус деген жөнүндө төгүп таштадык могул жерлергечи. Өзүбүздө бар үчүн төктүк. Ошону эгер сатып алсаң мынчалык болбойт. Ушунун таасири менен чоңоюп атышат ушулар. Чоң болуп, салмагы да жакшы окшойт менимче. Салмагы да жакшы. Ушуну тандадык да. Кыздарым менен бардыгыбыз ортодо маслихат кылып, кайсы сорт дегейли, кандай кылайлык деп булар менен кеңешем да. Анан кеңешип отуруп ушу сортту тандадык эле, буюрса жакшы. Помидордон канча кирешет табайын деп турасыз? Бадыраңдан канча кирешет табайын деп турасыз? Божомолду. Эми божомолдо биз миллионго эле чыгайлык деп атабыз. Ооба. Канчалык көптү айтсаң, Кудайым ошончо көп берет экен го, ошон үчүн миллион деле айтып атабыз, а кыздар? Жакшы. Мына укроп эгип койгонбуз, көк пияздарды эгип койгонбуз, мунда да пайдаланабыз. Тамак ашка. Сизде могу Теплицанын күнөскананын ичиндеги бир да жерди бош койбойт экенсиз да? Жок, бош жер койбойбуз. Буюрса мына түшүмдү жыйнап алгандан кийин эле могул жерди кайрадан даярдап, редиска чачайлык деп атабыз. Жазга? Жазга. Эрте жазда, февралда редиска чыгарып калабыз да буюрса. Эми сырын биз эми жаңы баштадык да, Теплицанын сырын билип атабыз да. Эми бирок бул дыйканчылыкта да сыр көп болот экен, билиш кыйын экенин билип атабыз, үйрөнүп атабыз, окуп атабыз, интернеттерден изденип атабыз, агрономдордон сурап атабыз. Малбек эжеке, ушу
түшүмүңүздөр мол болсун. Рахмат. Ишиңиздерге береке. Рахмат. Ошо айылда эле жанагы жумуш жок деп чет өлкөнү көздөбөстөн Ооба. ушул жерде деле турмуш тиричиликти өткөргөнгө Тапсаң болот да. Аракет. Аракет. Жумуш менен камсыз кылууда жакшы аракеттерди кылып атыпсыздар. Бали? Рахмат силерге дагы балдар. Бали. Анда мен айылды кыдырып келейин берем. Макул. Анан эчке баса жана өзүңүз айткандай миллион кирешени тапканда бизди да чакырып коесуз. Чакырабыз, сөзсүз чакырабыз. Кудай кааласа. Чакырабыз. Ошондо миллионду тартып кетесиңер. Сейдикум айыл өкмөтү боюнча негизи табигый суунун келиши өтө кыйын болгондуктан бул айылда мына ушундай скважиналар чыгарып жерди сугаруу жолунан өткөн. Чындыгында бул дагы бир топ түйшүктүү. Ошондо бул айыл боюнча же айыл өкмөт боюнча канча скважина бар ушундай? Азыр ошо мурун ошо союз мезгилдеги биздин мынау эме географиялык жайгашканыбызды эске алып, ошо мезгилдеги специалисттер эсептеп көрүшкөн. Табигый суу келгенде канча жерге жетет, канча жерди сугара алабыз дегенде табигый суу бизге толук кандуу жетпегенине байланыштуу. Ушул жерди баягы специалисттер ошо мезгилде изилдеп, тактап отуруп, Сейдикум айыл аймагы боюнча 49 суга суу скважинасы бар. Азыркы мезгилде союз бузулгандан кийин көп баягы суга суу скважиналар кароосуз калып, кыйласы көбү иштебей калды. Почти что 90% суга суу скважиналар иштебей калган да. Азыркы мезгилде иштеп аткандардан бир ушул күнгө чейин иштеп аткандар бир 10 чакты скважина иштеп аткан. Анан быйылкы жылгы ошо эменин Жазет деген долбоор бар экен. Ошол долбоордо айыл аймактарды өнүктүрүү максатында бизге 3 скважинаны чыгарып берди. Андан тышкары Жалал Ата өнүктүрүү фонду 15 скважинага долбоор жазып, ошол долбоордон колдоо алып, азыркы мезгилде ошо 15 скважина эме болуп атат, оңдолуп атат. Андан кийин жергиликтүү өзүбүздүн баягы бюджеттин эсебинен айыл кеңештин депутаттары мынакей Жазет ушинтип жардам берди, өнүктүрүү фонду жардам берип атат. Эми биз өзүбүздүн күчүбүздү дагы менен скважина чыгарайлы деп 4 скважинаны планга киргизип, 4 скважинадан ушу келерки жылкы сезонго даярдатабыз. Нурлан ага, бул бир скважина канча аянтты сугарганга күчү жетет? Эми мисалы муну эле айтып кетейинби? Муну скважинанын номери 2207. Бунун мощносту азыр эмеси 12 насос коюлат. Секундасына 42-44 литр суу берет. Ошондо муну бир сугарганда 5 гектар жерди сугарат. Биринчи сугатта же болбосо экинчи сугатта бөлөбүз, үчүнчү сугатта бөлөбүз. Бир сугатта 60-70 гектарга чейин жеткирсе болот да. Bunun azır uşul eme en çoğun kölömdө суу чыга турган скважиналардын бири. Демек 60-70 гектар аянтты сугарганга мүмкүнчүлүк болот. Анан бунун жанагы ток менен чыгат да бул. Электр энергия менен чыгат. Бизде алдан кыйынчылыктар жокпу? Жок, себеби бизде азыр табигый суу деле акча менен ичебиз. Бул деле электр энергияга акча төлөйбүз. Андан тышкары ушул жерде иштеткен адамга кичине айлык акы чыгарабыз. Текущий ремонттордун аям кошо эмеге тарифке киргизип коелут деп. Ошондо биринчиден баягы электр энергияга кеткен чыгымдарды кошобуз. Анан ушул жерде скважинаны карап иштетип турган адамга айлык акы, анан кийин ушул скважинанын кийинки бузулуп калса оңдой турган чыгымын кошуп туруп бир тариф кылайлы деп атабыз. Тариф элге жеңил эле болобу? Эми баягы тарифтердин бар жогу эл менен макулдашып, чогулуш кылып, эл менен биргеликте сметасын түзөбүз, калькуляциясын түзүп, элдик жыйын менен, анан айылдык кеңештин сессиясына сунуштап, анан айылдык кеңеш сессиясында жергиликтүү тургундардын өкүлүбүз деген депутаттарды кайрылабыз да. Нурлан ага, могул техника ушуну кандай техника болду? Муну иштетип көрсө болобу? Ооба, ошо азыр 15 күндөн бери ушул жерде иштеп атат.
Анан мынау Бул жердин алдынан ушул жерден туруп эле канча суу бар, анан кантип чыгарат? Ушул жерден эле иштей береби? жок, буну биринчи биз бул эме кылганча, буну ремонт иштерин башталгандан мурун биз Ош гидропатиядан bunun tek pasportu болады. Ошо тек паспортунда канча тереңдикте казылган, анан бар жок эмелери бар, жазылуу анализдери бар. Ошо анализдерди бу эмеге бергенбиз, подрядчикке бергенбиз. Бул подрядчик казып мына бүгүнкү күндө тазалап бүтүп коюптур. Азыр тереңдиги 104 метрге жеттик деди. 104 метрге жетти, анан суунун баягы уровени дебит көрсөткүчү 47 метрде турат деди. Азыр суу чыгарсак болобу? Азыр эми электр энергия керек, анан насос керек. Болду, чыкса болот. Жакшы. Абдан жакшы. Негизи ушинтип элдин негизи дыйканчылыгына мына ушундай шарттар түзүп туруш керек. Албетте. Бул да болсо мамлекет тараптан элге көрсөткөн кызмат деп сакталат, Ооба. Расана, азыркы мынау бордоп багуу, кирешеси кандай болуп атат ушунун? Эми бунун кирешеси сага айтып берсем, буларды марттарда 42ден айланган ушулар баары. 42 миңден айланган да. Сомдон алгансыз. 42 миң сомдон алганмын. Ушун баарын чачканда 42 миң сомдон айланган ушу букалар. Чоң кичине ушундай болуп барды. Эми муну жайлоодан алып келип бакканыма 2 ай болуп калды азыр. 2 айдан өттү, 3 күн, 4 күн өттү. Эми да bir ay ашыгыраак турса пишат да. Мен ушу чамам 200 килонун айланасында ет берет. Чоң кичине болуп бири 210, 220 берсе, бири 180, 190 ушундай 200 килонун айланасында берет. 200ден берет средний. Куда каласа 200ден бериш керек эми да 1 ай, 1,5 ай баксам. Ооба, ушинтип быйыл жакшы бүтүрө албасак да байлап эме кылып атабыз. Эми да мындан да кеңейтип, эми сапатына өтөйлү деп атабыз. Ушуларды бир жакшылап эме кылып алсак, сапатына өтсөк эми мындан да жакшы болот. 500 кило, 450 килолук букалар болот да. Азыр булар жазга чыкса 2 жашар болот. Ошондо канча сомдон сатам деп атасыз 1 айдан кийин? 1 айдан кийин азыр 460тан союп алып атат. Этинби? Этин. Ошондо 200 килограмм болсо 92 миң болобу? Ошондой тең пайда түшөт Кудай калса. Азыр эми айтып атпайсызбы, сапатка өтүш керек деп атасыз, Эми ушуларды жетин албайт. Кармаш керек болот. Мен аңгус пародаларынан кылгым келип атат, аңгус. Эт багытындагылар жакшы да бакканга. Эт багытында болсо ошолордан бир букадан эле 450 килограмм эт бере берет. Эми чакейин жетишип келет азыр, Кудай калса мана ушуларды бир семиртип алсак, анан ушу сапатына өтөбүз эми. Равшан ага, бунун багуудагы өзүнүн этаптары болсо керек. Жем берүүнүн, сөзсүз. Суу берүүнүн убагы. Убагы менен эртемен саат 9-да берсек, кечкүн 9-да беребиз. 2 маал жем, 3 маал от. Оттон дагы ошо аралаштырып беребиз. Беде салабыз, саман салабыз. Жемди дагы жүгөрүнү, будайды аралаштырып, азыраак күнжара кошуп коебуз. Ушундай кылып 400 кило менен толот ушулар. 450 кило жем менен толот, семирет. Негизи эмнеге көңүл буруш керек да? Эми кээ бирлери жанагы малды байлап алып, же анын породасына карабайбы, же жемди жакшы бербейби, кайрадан арыктатып алган учурлар да болуп калат. Мунун да бир эмелери бар, бунун суук түшкүчө жакшы семирет.
Bukaça özü. Anan uaqtında beriş gerek jemdечи. Uaqtынан ötüp ketpеш керек. Ertemen 9 bu, kechqurun 9, 12 saatda singip bitет jemi. Otun, susun uaqtında berseң, anan alganda dagы bir кішкене қараштырып, нарақ бірін қарап аласың да, бұған жақсы семіле тұрғандарын. Жана сынды деп қойды. Сынды деп, сынына қарап алса, анан шу негізгісі шу уақытында беріш керек та жем менен сунучу. Ошондо емеглер анан жемди деле көптөн бере берсең кыйнала берет, бөгүп калады. Ал 5 килограммдан эле жем жейт ушулар. 2,5-3 килограмм эртемен, 3 килограмм 5-6 кило эле жейт. Şunun bolup keleytadi mana. Azı 2 ayda uşunça oldu. Daha 1 ayda, 1,5 ayda pişat. Ravşан ağa, aldı qanday maqsat qo'yildi atasiz? Endi buni bu ayılda belli siz qaraytı o'xshaysiz. Ayılda var qaragandar. Allah razırak qarmagandar var. Ayılda dile var. Biz şu yeme qılıp mana balдар көп балдар Россияга кетип атат, наракка кетип атат, беракка. Шеде деле иштесе болот мана. Менин балдарым ишеден эле балдарга көрсөтөмүн. Мындай кылгыла балдардын. Жазда буларды жакшы-жакшысын терип жайлоого айда берсем, дыйканчылык менен алек кылабыз буларга эме топтойбуз. Жем топтойбуз. Онан алып келип жаздын күндөрү жыйып алабыз. Демек şu максат кетпей эле. Ооба, ошолордо мана. Бордоп семиртүү жатат. Азыр ушуларды 6 ay, 7 ay, 8 ay болот эми. Куда буйруса тең тиштайт да. 42ден агам. Темолдан быйыл жазда кымбат болду. Торбакточу. Кымбат алып калды. Ооба, кымбат алынып калды. Ата жакшы болот. Жакшы таштайт. Ана 200 килодан нет берсе 460тан союп алабыз дешет. 200 кило ет берсе 92 миң сом акча болот. Тең-теңинен көп тиштайт да. Мындай иштерди кылса деле болот. Biz болуп эле келет атат. Жакшы, Кудайга шүгүр. Балдарды үйлөп атамын, кыздар чыгарып атамын, үй салып берип атамын. Ушундай жакшы. Ушулардын аркасынан болуп атат. Малдын аркасынан. Ана. Түйшүгү кандай? Түйшүгү. Түйшүгү эми менет бар. Менет кылынат. Менет кылбасаң рахат кайдан дейт. Түйшүгү бар. Түйшүгү бар. Алдын кургакташ керек, тазалаш керек. Тазалаш керек, 2 мал күрөш керек. Эми ыңгайлуу үчүн нары бери ташыбайт. Айнектерден ыргытып коет. Той маселеси кандай болот атат? Той маселеси кымбат деп баягындай кылып атышты эле. Кымбат болгону менен биз өзүбүз эгип алабыз. Жүгөр эгип алабыз, беден эгип алабыз. Будай дегебиз. Ооба, ошого бизге андай эле кымбат арзаны билинбейт, ооба. Өзүбүз эгип алабыз. Ошентип жүгөрлөрдү алып келип жазда басып алдык. Жетет кышы менен. Жакшы. Бүт бардыгын паспорттору бар, жакшы экен, а? Ооба, мана баары немелери бар, документтер, кулактарында номерлар бар. Жакшы. Жакшы. Ийгилик. Монда ушундай заманбап сарайларды салып, бордо темиртүү жаатында жакшы алуулук иштерди алып бара бериңиздер. Өзүңүз айткандай чет өлкөгө барып деле тапкан акчаны өзүң мекениңде, бул жерде бала чакаң астында аяктарга эми бир экскурсия кылып, ойноп, айланып келгени барсаң болот эми. Бул жерлерде деле иш кылса болот. Жакшы. Ишиңизге ийгилик. Рахмат балдар. Рахмат. Силерге да ийгилик ишиңерге. Ооба, ушунчалык эме кылып келгениңерге рахмат мына. Эми көбүрөөк баксаңыз, балким эттин баасы да түшөбү деген. Ооба. Эми ушунда бизге окшогон фермерлер көбүрөөк бакса түшөт да. Түшөт. Мана 500, 600, 460тан алып жеп атабыз этти. Ушундай баксаң арзаныраак болсо жакшы, өзүбүздүн элге жакшы. Мана жарым кило жейчи 1 килограмм жейбиз, арзаныраак болсо. Жакшы. Ооба. Азаматсыз. Рахмат балдар. Учурда ушундай бир алгылыктуу иш алып бараткан чарбакер агабыздан чыгып, ушундай бир ойго келип турам. Негедир азыр базарда карап турсаң мал арзан дейт. Тоют маселеси кымбат дейт. Анан базарга келип эле эт алайын десең, эттин баасы 500 сом чапчайт.
Эми мен бул жерден эмнени айтарым дегеним, эттин, малдын, тоюттун баасын ушу өкмөт тараптан, мамлекет тараптан бир аз көзөмөлдөп, анан ушу биздин ушу айыл жериндеги жашоочуларыбыз ушундай бир бордоп семиртүү мал чарбачылыгы менен алектенсе, балким эттин баасы түшүп, тоюттун дагы баасы өз ордунда болуп, жакшы бир алгылыктуу иштер жүрөбү деген ойго келет экенсиң. Албетте, кайсыл гана айыл болбосун, алдыга жылуу үчүн өз мүмкүнчүлүгүнө карап иш алып барса, сөзсүз түрдө айыл социалдык, экономикалык жактан бир топ өнүк алат. Ошентип, биз жаш Лелин айылына болгон сапарыбыз соңуна келип отурат. Бул айыл Кыргызстандын Жалал Абад облусунун Базар Коргон районуна караштуу Сейдикум айыл өкмөтүнүн курамына кирет. Албетте, айылдар өнүксө, өлкө өнүгөт дегендей, айылдын өнүгүүсүнө бир топ алгылыктуу иштер жүрүп жатыптыр. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар.